Assalamu alaikum. Урматтуу Кыргыз Республикасынын Премьер Министри Мухаммедкалый Дүйшекеевич. Мен сизге кайрылып жаткандыгымдын себеби төмөндөгүчө. Урматтуу Мухаммедкалый Дүйшекеевич, Кыргыз мамлекети, Кыргыз эли абдан оор акыбалга туш келдик. Жарымыбыз тентип жүрөбүз. Жарымыбыз орто жолдо жатат. Канча күндөрдөн бери карап көрүп жатабыз. Коомчулуктун ар бир башы көрүнгөн адамдары кайрылды. Сиздерден өтүп башка мамлекеттин башчыларына кайрылуулар болуп жатат. Эч кандай бир жыйынтык көрүнбөйт. Адамдар ыйлап сыктап баягындай эле жашоо кечирип келе жатууда. Канча жылдан бери чечилбеген кумтөр маселеси адамдардын жүрөгүн өйүт. Канча жылдан бери чечилбеген чек ара маселеси Баткендеги адамдардын жүрөгүн өйүт. Качан болсо тополоң, качан болсо бүтпөгөн эмелер. Ушундай нерселер эч качан биздин Кыргыз мамлекетинде такыр бүтпөс болду. Биз сиздин кабинетиңиз келгенде дагы жаңы адамдар келди деп мындан 2 жыл мурун кандайдыр бир үмүт пайда болгон эле. Азыр болсо, урматтуу Премьер Министр, сизди жана сиздин вицеңиз Кубатбек Бороновду көргөндө кайдыгерликтин символу, кайдыгерликтин бир адамдарын көргөндөй болуп, биздин үмүт отторубуз өчө түшөт. Сиздер ар бир депутаттарга жооп берип жатканыңарда, коомдук дегеле чоң трибунадан сүйлөп жатканыңарда, биз эч кандай бир канаат алып, бизге канаат албай калдык. Биз тескерисинче итиркейибиз келип сиздерди көргөндө, качан ушул адамдар кетет экен, качан өзгөрүү болот экен деп ошону гана күтүп калчу болдук. Урматтуу Мухаммедкалый Дүйшекеевич, жигиттин башында ар түрдүү нерселер болот экен, адашуулар болот экен, башка болот экен. Колунан келбеген ишти колуман келет деп туруу болот экен. Анын баарын кечирим сурап туруп кетип калса, эл баары кечирет экен. Мына кыргыздарды жаман деп коюп, Малахов дагы кечирим сурады, кечирди. Башка нерселер болду, кечирди. Менин өзүмдүн жашоомдо деле кандайдыр бир эмне болсо, кайра кечирим сурайм, адашканымды айтып туруп. Бул жигиттин башында, адамдын башында боло берчү нерсе. Сиздин колуңуздан келбегендиги сиздин күнөөңүз эмес. Ал жер сиздин ордуңуз эмес экен демек. Колунан келгендерге ошол ордуңузду бериңиз. Биздин үмүт отубузду мындан кийин дагы өчүрбөңүз, урматтуу Премьер Министр. Өзүңүздөр азыркы мыйзам боюнча сиздерди парламент кетире албайт экен, кетирүүгө алардын кызыкчылыгы дагы жоктой. Эл тарабынан бир айтып койсок, мен эми элдин баарынын атынан айтууга акым жок. Мен өзүмдүн атымдан сизге кайрылып кетейин. Балким угаттырсыз, балким укпай калаттырсыз. Өзүңүз билип, ушул министрлер кабинетин өзүңүз командаңызды полный баарын алып чыгып кетсеңиз, балким жакшы болот беле. Балким биз билип турабыз, башка деле сизге сиз сыяктуу жетишпеген кадрларда жетишпеген адамдар келиши мүмкүн. Бирок ошентсе дагы биздин бир кандайдыр бир көксөөбүз суубай, мындай үмүт отубуз күйүп, алдыга карай бир жакшы кадамдарды таштайт элек. Жакында күздө шайлоо келе жатат. Ошол шайлоого жакшы ойлор менен, жакшы маанай менен бармак элек. Урматтуу Премьер Министр, сиз кетип калыңызчы. Мен сизден суранайын.